Ийгилик ээрчиткен биздин каарман Асанов Сапарбек Жекшебаевич Нарын областынын Меңбулак айылында туулган. Фрунзе политехникалык институтун жана Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. Эки килейген жогорку окуу жайдан алган билими андан кийинки транспорт, туризм, соода жана экспортко жөнөтүүчү мекемелерде иштеген тажрыйбасы топтолуп, аны өргө жетеледи. Тигүү өнөр жайында иштеп аткан ишкерлердин ишеним деген жок калган да. Өкмөткө ишеним деген жок калган. Коркушат барлыгы. Мына бүгүн минтип атышат, эртең бизди жаап коет, бирси күнү тигине болуп кетет, аркы күнү мында болуп калат. Мына коркпой ар бир мына жылга пайтапына өндүгүп өзүп баштасак, Кыргызстан мен ойлойм бат эле бир 5-10 жылдын ичинде өнүккөн, дүйнөдө болбосо дагы илгери Советтер Союзунун арасындагы өлкөлөрдүн өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп чыкты. Сапар Жекшебаевич өлкөдөгү жеңил өнөр жай индустриясынын кайрадан калыбына келүүсүнө өз билимин, тажрыйбасын сарптаган демилгечи болуп калды. Анткени миңдеген жумуш орунду кубаттуу кийим тигүү фабрикалары токтоп тонолгон соң, бул тармакка олуттуу көңүл буруучу иштин көзүн билген адис жок эсеп болуп турганда бар дараметин жумшады. Көмүскөдө товар жүгүртүүнү көзөмөлдөп, ачык соодага жол тапты. Ал жеңил өнөр жай индустриясын өнүктүрүү багытында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогорку кеңешинин документин кабыл алуусунда чоң демилгечи болуп калды. Анын чоң жетишкендиктеринин сыры да дал ушул жерде. Биринчи жолу ушу экономический мындагы десем, реформа деп айтсам деле ашыкча кетпейт, анткени деген буга чейин мындай өкмөт тарабынан мындай өндүрүштөргө мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Бул биринчи болуп жатат. Ошондуктан токтом чыккандан кийин, ошо патенттештирүү киргизилгенден кийин, ал болсо 15 январда 2006 жылы күчүнө кирди. Бирок тилекке каршы жанагы социалдык жактан биздин закон туура келбей калды, ошо токтомго. Ошондуктан кайрадан ошол законго тууралаштыруу кагаздарын кайра дайындап, жогорку кеңешке кайрылдык. Жогорку кеңеште болсо ушул апрель айында кайрылды, каралып, 100% менен бизди колдоп беришти. Анан ошо биздин президент Бакиев 19 майда кол коюп, закон чыкты. Ал ата мекендик буюмдарды Россия жана зарубеждерге жөнөтүүдөгү иштерди ине жибине чейин өздөштүргөн. Анткени Россия Федерациясынын экспорт боюнча мыйзамдарын өзгөчө иликтеген. Ал ата мекендик жеңил өнөр жайдын проблемаларын, анын чечүүнүн жолдорун бөркүндөй билет. Ал ишкерлер жана адамдар менен орус, англис, казак, өзбек тилдери аркылуу байланышка чыга алат. Ассоциация курулганга чейин биз ар бир өзүбүздүн казаныбызда кайнап атканбыз. Кимге барыш керек, эмне кылыш керек, кимден жардам сураш керек, кимден кеңеш сураш керек, аябай ооруп алда келатканбыз. Ассоциация курулгандан баштап бизге ачыкка чыккан дагы өзү жеңил боло баштады. Сапарбек өз ийгилигин өзү жаратты. Көмөк издеген жок. Тескерисинче, ата өмүрүнөн кийинки бир туугандарына жөлөк болду. Атабыз каза болуп калды 55 жашында. Ошол Нарында Тянь-Шань районунда Куйбышев колхозунда директор болуп иштечи. Колхоздун директору болуп. Бирок 55 жашында каза болуп калды. Бирок ошол убакта биз баарыбыз жаш болчубуз. Анан баягы ошолдон кийин, каза болгондон кийин мен үй бүлөдө 4-чү болом. Менден кийин да 7 бир туугандарым бар. Ошолордун баардыгына жардам бергенге, ошолорго жол көрсөткөнгө, ошолорду окутканга көп кандай десем, убакыт кетип баштады. Ошол көп кыйынчылык болду да. 1 жыл, 2 жылдын ичинде кандай десем, ушу менден кийинки инилердин баарына баягы ата милдетин мойнуна алып, ошолорго өндүргө, окутканга, үйдө калганга, үйлөнткөнгө, карындаштарыма күйөөгө бергенге көп милдеттин баарын мойнуна алып, ошондо кыйынчылыктар болду. Ал сууда сүзгөндө гитара менен ырдаганды жактырат. Бул хобби ага студент кезде эле жармашкан. Полит песняларды ырдап, Москвага чейин барып, тетиги Новосибирскке чейин барчыбыз да. Анан Москвадан ошол дүйнөлүк конкурстан 1-чи орунду алганбыз. Жана Гүлнара Тойгонбаева, Муктар Айтаналиев айтып жүрүшпөйбү? Дүйнөлүк конкурстун лауреаты депчи. Ошол конкурстун лауреаты. Мен да лауреатмын деп мактанып кетейин.
Сапарбек Текшебаев өз ишин мыкты өздөштүргөн ишкер, уюштургуч, жетекчи гана эмес, ишенимдүү дос, камдуу ата жана улуттун патриот уулу.